Өмүрбек Бабанов амбициялуу жаш саясатчы. Кыргызстандын саясат айдыңында өз орду бар инсан. Муну каарманыбыздын саясатта жүрүп, кыска аралыкта өлкөнү жакшы нукка өзгөртүүгө салым кошкону, саясий соккуга бекем тура алганы менен далилдеди. Учурда Өмүрбек Бабанов токтоосуз өз демилгелерин ишке ашыруу менен алек жана мекенибиздин гүлдөп өсүп өнүгүшүнө жан өрөп келет. Мекенчил инсан, элинин чыныгы патриоту. Ийгилик сыры программасынын мейманы. Мен болсо атты ушу кичинекейимден баштап ат менен аралашып жүрөм. Мен атты ушунчалык жакшы көрөм жана. Кичинекейимде жакшы көргөндө атам болсо ушу окууду чыштап коет, окубай коет деп мага ат кармаганга уруксат бербечи да атам. Уруксат бербечи. Мен болсо окуудан келгенден кийин тиги сумкамды үйгө чыштап туруп, тамак ичпей барып туруп, тиги чабандардын атын минчим да. Бул ат өзү баладай болот да. Баладай болот. Келли биелерибизди көрөйүк. Бул француз биелер. Бул Франциядан келген бие. Өзү болсо мынакей 5 жашында ошо чемпион болуп, азыр боз биебиз да. Бул атайын биздин азыр сизге неме отвлекать этип атат. Коркполу. Бул хризантема деген, бул болсо ошо тиги араб жана таза жана акал тийген каны бар да. Биздин ошо эң биердеги бурунку келген эң мындай да түптөнгөн биелерибиз да ошо. Бул болсо Казакстанда 3-чү орун Казакстанда бул немеде күлүктө жарышып 1-чи орун, 2-чи, 3-чү орунга ээ болуп жүргөн бие да. Жылкы баласы кыргыздардын турмушунун ажырагыс бир бөлүгү. Абалкы көчмөн кыргыз жылкыга өзгөчө маани берип, атты бап эстеп багып келген. Ат адамдын канаты дегендей, ата уулу Өмүрбек Бабанов дагы бабалардын касиетин карманып келет. Ат өзү турган жер мындай таза аба болуш керек да. Ат сууктан коркпойт, ат сквозняктан коркот. Анан жанагы таза болбосо, ошондо жанагы дыханиясына кирип аттар жүгүрө албайт да. Анан жыттан таза болуп туруш керек да аттар. Анан кийин өзүнүн тамактары, немелери өзгөчө көңүл буруп ошо караш керек да. Ат жакшы тамак, таза тамак жеген аттар гана жүгүрөт. Тамактан бир 50% чечилет. Көчмөн кыргыз кылымдар бою аргымактарды колунан чыгарбай бардык шартта колдонгон. Жылкы баласынын тукумун үзгөн эмес. Жал куйругу төгүлгөн, туйлап турган асыл тулпарлар чындыгында сулуу жаныбар. Келишимдүү турпатына, туягынын күчтүүлүгүн, атылган октой тез чуркаган күлүктөрдүн тукумун көбөйткөн. Өмүрбек Бабанов дагы фермасында таза кандуу жылкыларды көбөйтүп келет. Өмүрбек мырза, сиздин атка болгон кызыгууңуз ошол бала чагыңыздан бери деп айттык. Эми ушул аттын мааниси кандай сиздин жашооңузда? Эми болсо мен ойлойм, ушу кыргыз дегенде ушу дайыма ушу кыргыз аттын жалында болгон да. Кыргыз дегенде элибизде дайыма элестетиш мүмкүн эмес атсыз. Анан кийин бир топ анда макалдар бар, ушу аттын үстүндө болсун, аттын жалындагы жигит деген. Ошондо улуу сөздөр бар да. Бул болсо ушу илгертен келе аткан биздин генетикабызга кирген нерсе да. Генетикабызга кирген нерсе. Анан кийин ошон үчүн мен ойлойм, биз ушу бүгүнкү күндө карагыла ат майданында ат жарышпы же улакпы, ат менен байланыш нерсе болуп атканда боюмда кыздар неме ушу элибиздин ошо жерде кыргыздардын көзүн карасаңар, эле от күйүп турат да. Аттарыңызды кантип эркелетесиз? Аттарды өзүңүзчө ат койсоңуз керек, кандай аттар бар? Мисалы, эми бул атыбыздын атын болсо бул атайын жана Португалиядан келген. Бул болсо 4 жаш ат, 1 метр 76 сантиметр немеси бийиктиги. Бул болсо Акбула деп койдук. Ошо бул өтө жоош ат да. Бул балдар эме турган ат. Эми булар өздөрү сезип турат да келгендечи. Келгенде өздөрүнчө мындай кишенеп, эмгиси келип, азыр мынакей им чыккандан кийин биз болсо тоодо көздөйбүз да. Анан ошон үчүн бу жерде басыраны көп батпай атат да. Көп батпай атат. Анын аттын да жыты өзүнчө да. Аттын да жыты өзүнчө. Кантип ушундай сулуу нерсени, кантип ушундай жаныбар деп айтканга да тилиң бурулбайт да. Кантип ушундай нерсени мындай сүйө албайсың да. Анан кийин болсо аттын мен мындай жакшы көргөн нерсем бир күн болсо тиги менин жан жолдошум айтат, Өмүрбек, мен кээ бир убакта мындай кетет дейт да жүрөгүмдөчү. Ошо атты жакшы көрөсүңбү же балдарыңды жакшы көрөсүң, кайсысын көп жакшы көрөсүң депчи. Анан кийин дайыма сыртта жүргөндө мен сагынам да. Үйлөндө балдарымды да сагынсам, бул атты да сагынам да.
Баарыбызга белгилүү болгондой эле сиздин атаңыз дагы Токтогул Бабанов мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн көрүнүктүү киши. Ошол атаңыздын кайсы сапатын өзүңүздө байкайсыз? Кайсы сапатын алам деп ошого аракет кылчу элеңиз? Эми биздин атабыз, апабыз да өтө ишкер адамдар болгон. Алар өздөрү ошо көп кыйынчылыкта өзүнө бутуман туруп көтөрүлгөн да. Анан дайыма атам ушу бизге ишти үйрөтчү да. Биз колхоздо эми атабыз башкарма болсо да, биз колхоздо тамеки экчик да. Өзүбүздүн үй бүлөбүз менен тамеки эгип туруп, тамеки эгип туруп, иштечик жайындачы. Каникулда эмес, лагерде эмес, ошол жерде тамекиди иштеп жүрчүк. Ошондо атам үйрөткөн да. Атам иш кылганды, кызмат неметкенди ошо кара ишке үйрөтчү да. А эмне себептен ошону үйрөткөн деп ойлосок, бул болсо адамдын мындай характерин түзөт экен да. Кара иш ошо характерин калыптандырат экен. Адам мындай чыдамгайлуу болот экен. Адам кыйналса ошону сезе билет экен, барктай билет экен да. Апаңыз тууралуу эмне айта аласыз? Аларды тиги үй бүлөсү менен бирге тиги Грузиядан жанагы мал жүктөгөн вагондого жүктөп туруп алып келген, аны Кыргызстанга алып келген. Ал 5 жашында келген да, апабыз. 5 жашында келип туруп, анан кийин болсо бу жерде аларды мындай ата-энеси, атасы, апасы кайтыш болуп калган, жетим болуп калган да. Ошондо кыргыздардын кыргыз үй бүлө багып алып, кыргыз үй бүлө жардам берип, анан ушу жетимдер жанагы элдин уюн баксын деп, ошол аркылуу бир эме жашоо шартын оңоп алсын деп айылдыктар жардам берген да. Ошо айылдын уюн багып жүрүп өскөндөр да. Анан биздин апабыздын өтө мындай апалык мээрин, балага берген тарбиясын, үй бүлөнүн мындай бекемдигин сактаган бул апабыз болду да. Атабыз дайыма иште жүрдү, эртең менен эрте кетет, кечинде кеч келет. Апабыз ошонун баарын апабыз карап берди да. Анан кийин дайыма биздин апабыз мындай дин жагынан катуу кармаган, анан консервативдүү болчу да. Эч качан биздин атабызды атынан атабачу да. Бул өзүнчө мындай сый көрсөткөн неме болчу да. Анан башка киши келсе да атаң атындагы киши келчү деп айтчу да. Мындай ушундай туткан адам болчу. Ал эми сиз өзүңүз жубайыңыз менен кандай бир шартта таанышып калдыңыз, кандай башкөртүп калгансыздар? Мен болсо ушу жубайыбыз менен таанышканда, Рита менен таанышканда биз болсо ошондо ачык айкын сүйлөшүп, мен эми жалгыз уул болгондо мен айткам ошо атам менен апам менен бирге турабыз депчи. Бирге турабыз, айылга турабыз депчи. Анан ошо айылда бир 3 жыл турду. Бирге туруп, ошо айылдын баарында эртең менен эрте туруп, уйдун сүтүн саап, айылдыктарды тосуп алып, ошонун нерсенин баарын неметип, анан ошол аркылуу үй бүлө куруп кеттик да. Үй бүлөбүз куруп кеттик. Баардык эле бир күндө мындай болуп калган жок. Биз да бизнести баштап, Азастан жүрүп, неметип жүрүп баштадык. Офисибиз да жок болчу. Кичинеден болду да. Биринчи Казакстандан бизнес баштадык. Казакстандан кичине тыйын таап туруп, ошол жерде 3 жыл иштеп туруп, анан жана заправкаларды куруп, бизнес ошол жерден тыйын таап, эң негизги тыйын тапкан, тыйын түтөлгөн ошо Казакстанда бизнес болду да. Анан кийин 3 жылдан кийин атабыз келип айтты, эми болсо кызда жакшы сөз бар. Башка элде султан болгончо өзүңдө ултаң бол деп туруп, Бишкекке келди, атам болбой анан Бишкекке алып келген да. Биз Казакстанда иштеп атканбыз. Казакстанда ошо үйүбүз болгон. Анан кийин Бишкекке келип, 1999-жылы келип, анан бу жерге бизнеске аралашып, бизнес менен иш кылып кеттик да. Аттар башкача көрүнөт да. Жакшы жерде. Өмүрбек Бабанов жеке эле мыкты ишкер, саясатчы гана эмес, гүл багын гүлзарга айланткан чарбакеч. Бул жерде миңдеген мөмө жемиш бактары, жашылчанын түрлөрү отургузулган. Аларга күн сайын кам көрүлөт. Андан башка ийне жалбырактуу бактарактын бардык түрлөрүн кездештирүүгө болот. Түркүн түстүү гүлдүн кооздугу да көз жоосын алат. Арасында чет мамлекеттен алынып келгендер да бар. Айланасы таза, жашыл жай, чалыкканда, чер жазганга мыкты гүл бак. Биринчи кесибим Тимирязевский академия бүткөм, айыл чарба академиясын бүткөм Москвада. Анан ошо биринчи кесибим менен иштеген жокмун, анан ошо убакыт болгондо ушу элдер менен бирге иш кылып, анан кийин ошо балдарым иш кылсын, иш кылганды үйрөнсүн деп туруп, ошол жерде ушуну жасай баштадык да. Анан жасаганда бу жерге мынакей биз болсо карликовый алмадан отургуздук. 1700 алма бу жерде. 1700 алма. Алар өзүңүздөр байкап тургандай, мынакей көрсөтүп койгум келет. Өзүңүздөр байкап тургандар, ар бир алманын түбүндө капельный орошение да. Бу жерде суу кенен. Бу жерде мына жерде чоң суу агат. Бирок ага карабай сөз менен жасаган иш айырмаланып туруп, биз мындай
ушу үйрөтөйүк деп туруп, кандай болот ушу капельный орошение кандай болот деп мына капельный орошение киргиздик. Бул биринчиден буну алманы караган адамдардын да саны аз болот. Сууда өз убактысында ачып койсоң ар бир алманын түбүнө берилет да. Анан дагы биздин байлыгыбыз сууда экономдойбуз да. Ар бир адам өзүнө карап иш жасаса, бул сөзсүз иш жүзүнө ашат да. Экинчиси, менин апам гүлдөрдү өтө жакшы көрчү да. Гүлдөрдү. Эмне себептен деп ойлосом, бул кооз жерге келсең, сулуу жерге келсең, адам өзү өзгөрөт да, таза жүргүң келет. Ички дүйнөңдү тазалат, таштандыкты да тыштабайсың. Өмүрбек Бабановдун жасаган иши жаштарга өрнөк. Жаштай анан бизнестин көзүн билип, кийин саясатта жүргөн каарманыбыз адамдык бийик касиеттерге өзгөчө маани берет. Экөөбүздүн бири-бирибизге болгон талабыбыз дайыма баягы достук гана мамиле эмес. Ишке келгенде кээ бир кезде арабызда мамиле барбы, достук барбы, жокпу деп деле ойлоп калган учурлар болот да. Бул эми себеби дегенде жана айтып кеткендей, эмне иш баштаса аягына чыкканды жакшы көрөт да. Анан аябай чечкиндүү, курч мүнөзүчү. Эгер бир максатты койду, аны сөз аягына жеткенге аракетин кылат. Ошондуктан биринчи вице-премьер болуп турганда да, премьер-министр болуп турганда да баягы бир топ чечкиндүү реформаларды, азыр биз эми олуттуу реформаларды айтып атпайбыкпы? Реформаларды баштоого жетишти жана ошонун үзүрүн азыр мен ойлоп атам, элибиз дагы же ошол тармакта иштеген кызматкерлер дагы көрүп жатат. Республикада журт партиясы шайлоого үгүт маалында ар кандай артыкчылыктардан баш тартабыз деп элге убада берген да. Анан азыр учурда парламент KG номерден бир жардамчыдан унаадан баш тартышпадыбы? Ушундан канча бир пайдасы барбы? Бюджетке же болбосо бир үнөмдөөгө канча каражат үнөмдөлөт деп ойлойсуз? Мен биринчиден бул болсо депутаттардын артыкчылыгын биз болсо эл менен жолукканда айтып чыкканбыз. Депутаттардын максималдуу түрдө жашаган шарты, жумуш иштеген орду, жанагы элден артыкчылык болбош керек деп туруп. Ошондо депутаттар элди жакшы түшүнөт депчи. Анан кийин болсо биз буну элге айтып чыкканбыз. Жана биринчи кадамында биз парламентке келгенде буну көтөрүп жазайбыз дегенбиз. Биз мына элибиз күбө болгондой, бул маселе бир айдай талкуу болду, кызуу талкууга алынды. Парламент биринчи окууда биздин сунушту өткөзбөй койду. Биз анда биз өзүбүздүн фракциябызда чечим кабыл алып туруп, өзүбүздүн жардамчыбыздан баш тарттык. Автоунаадан, KG номерден, жанагы көлгө барган дем алышты 50%-ын парламенттин бюджетинен каржылагандан биз баш тартып туруп, биздин салымыбыз мынакей биз 27 миллион сом, биздин партия 27 миллион сомду биз үнөмдөп калдык. Бул республиканский бюджетте үнөмдөлүп калды. Ошонун негизинде мына башка партияларда чечим кабыл алышты. Мына кечеүнкү парламенттик отурушта барлык партиялар менен биригип туруп, мынакей 120 жардамчыдан баш тартылды. Ошонун ичинен жана секретариатта 40 адамга көбөйдү да. Мындайча эсептеп көргөндө ошондо 75 жардамчы кыскарганды да. Мунун кыскартын негизинде, жардамчылардын кыскартын негизинде бир жылда 32 миллион сом үнөмдөлөт. 120 айдоочулар, автоунаанын айдоочулары кыскарды. Анын негизинде 42 миллион сом кыскарды. Мурун 14 комитет болсо, 7 комитетке кыскартылды. Анын негизинде 23 миллион сом кыскарды. Жанагы машинелерди оңдоо боюнча ада 3 миллион сом кыскарды. Автоунаалардан, депутаттык автоунаалардан биз баш тарттык. Ал автоунаалар ачык айкын азыр болсо жанагы биздин фонд госимуществолор аркылуу сатылат. Кудай буйруса ал сатылганда аден да 50 миллион сом келип түшөт. 160 миллион сом бир жылда кыскарды. 5 жылда 600 миллион сом мынакей биз болсо бюджетке үнөмдөп калды. Бул чоң акча. Будан тышкары биздин мынакей Республика Ата журт фракциясы биз болсо өзүбүздүн конституциядагы окуубузга карабай депутаттардын кол тийбестиги деген бар, билесиңер да. Биз өзүбүздүн фракцияда чечим кабыл алдык. Биз кол тийбестиктен да баш тартабыз деп туруп. Оппозицияда болсок да
Биз бүгүнкү коалицияларга үлгү болоюк деп туруп биз мынакей бир чечим кабыл алдык. Бир депутатка иш козголобу, же болбосо дагы бир кылмыш иши болобу, биз аны жогорку кеңештен карабайбыз. Ал депутат түзмө-түз барат, прокуратурага же МВДга өз көрсөтмөсүн берет. Жөнөкөй адамдар менен укугу тең болот. Эми азыр жогорку кеңеште унаага муктаж болгондор бар деп чыгып атышпайбы депутаттардын арасынан? Силердин партияда барбы ушундай муктаждар же силерде мындай жеке булактарыңардан бардыгында жетиштүүбү деген сөз да? Бизде унаага муктаждар да бар, квартирага да муктаждар бар. Бирок биз айттык, буга чейин силер болсо мынакей жөнөкөй карапайым адам болуп иштеп жүргөндө, депутаттыкка чейин силер бул маселени чечкенсиңер да. Бул маселе чечилген да. Ал бул себептен карасаганда келе мына министерствода зав. Отделдер бар, министерствода жөнөкөй ишкер адамдар бар. Алар болсо мынакей Баткенден келет, тиги Нарындан келет. Келе аларга да анда квартира берейик, келе аларга да уна берейик. Анда баарын биз камсыз кыла албайбыз да. Эч бир мамлекетте депутаттардын мындай чоң өнүккөн мамлекеттерде депутаттардын уналары жок, персоналдык. Дежурный уналар бар. Бул мисалы делегациялар келсе, ошо дежурный уналар менен чыгат. Мисалы мына Германиядагы алардын парламентинде депутаттар велосипед менен келет, өзү автобус менен келет. Алардын мындай ар бирөөнө бекитилген неме жок, служебный неме жок. Адан нары, мынакей биз билебиз, мынакей азыр болсо тиги журнал Times Ангела Меркельди, премьер-министрди, ушу 2015 жылдын эң кыйын адамы деп туруп, кыйын мамлекеттин жетекчиси деп туруп чыгарды алар. Ал киши, мынакей мен ката кетпесе бир 10 жылдан ашык азыр премьер-министр болуп атат, аял болсо да. Ал өзүнүн квартирасында жашап атат. Баягы резиденция барып жашаган жок. Мен ойлойм, ал бай мамлекеттин жетекчилери ошондой кылып аткандан кийин биз мынакей ушу элибиз болсо кыйналып жашап аткандан кийин биз болсо бийликке келген адамдар, же болбосо мына депутаттар, же болбосо тиги өкмөттө иштеген адамдар ушундай артыкчылык көп болгондон кийин элибиздин жашоо шарты оңолбойт да. Элде жакшы сөз бар. Элдин башында адамдар оңолмойчу жашоо оңолбойт деп туруп. Биз мына мыйзам чыгаруу бутак болгондон кийин биз үлгү болоюн дедик. Үлгү болоюн, биз өзүбүздөн баштайык дедик. Өзүбүздөн баштап туруп, мынакей бүгүнкү күндө парламент, эч бир парламент мындай, буга чейин тарыхый парламенттер мындай реформа жасаган жок. Биздин парламент, 6-чакырылыштын парламенти өзүнөн баштап реформа баштады да. Анан кийин биз өкмөткө да талап коюп атпайбыкпы? Силер эмне кыскартпайсыңар? Эмне силер реформа жасабайсыңар деп. Себеп дегенде биз мынакей ошондой талап койгондон кийин жакшы сөз бар го, биринчи өзүңү карабайсың дегенден. Биз мына өзүбүздү карап туруп, эми мындай айткан сөзүбүз да бекем болот да. Айткан сөзүнүн да күчү болот да. Кандай мыйзам долбоорлорун демилгелеп жатасыз? Эми болсо биздин иштегенибиз, сиздер өзүңүздөр мына күбө болгонуңуздар мынакей бир айдан эле ашты. Ошонун негизинде мына негизги мына депутаттардын артыкчылыгы мыйзам мынакей өттү. Бул болсо мен сиздерге айтып кеткенде мынакей 5 жылда 600 миллион сом тегерегинде үнөмдөлөт бул акча. Бюджет үнөмдөлөт. Экинчи, мынакей биз болсо айтып чыкканбыз, азыр ипотека маселеси боюнча элибиз квартирага муктаж, жаштарыбыз муктаж. Ошол маселени чечүү боюнча сөзсүз түрдө ипотека менен элге беребиз дегенбиз. Мына ипотека деп айттык биз. Мынакей өзүңүздөр күбө болгондой, мына президент ипотекалык компанияга кол коюп, жетекчисин шайлады. Бүгүн болсо биз өзүбүздүн фракцияда ипотека боюнча мыйзамды карадык, ипотека мыйзам. Экинчи мыйзамы, элибиздин баардыгыбыздын мынакей билебиз, бизде бекер медицина жок. Конституция жазылган бекер медицина деп. Бирок болсо ким врач барбасын, баардыгы төлөйт. Экинчи мыйзамыбыз, биз болсо ошону ар бир элибиздин жараныбыздын жашоо шартына карабай, баардыгын ушу тиги больницага барабы, врачка барабы, укугу тең болсун, баардыгынын шарты тең болсун. Чөнтөгүнө карабай, бирөөлөр бир палатада жалгыз жатса, чөнтөгүндө жоктогулар 5-өө бир палатада жатат. Ага карабай, баарына мындай тең шарт түзүп берейик деп туруп, биз болсо ошондой мыйзамды азыр карап атабыз. Машинада көп убакытта өзүң шофёрүң менен мындай жалгыз каласың да. Ошондо бир топ ойлор болот да, ошо басып жүргөн, жазып аткан ишимди кантип оңосом, кантип мындай ушу саясатта жүргөндө ушу кайсыл кадамдарды жасап бир ушу элге кылган иш бир мындай үзүрлүү болсо, тез жардам бере турган кадамдарды жасасам деп ошондой ойлор келет. Туура өкүнгөндө иштер бар, өзүңө да баа бересиң, кимди таарынтып койдуң,
кимдин мындай кимге башкача мамиле кылып койдуң же кайсыл ишти туура эмес кылып койдуң, аны жазсаң кандай болот эле деп, мындай кадам жазсам туура болмок деп. Бирок адам болсо мындай өткөн ишке өкүнбөш керек да. Өкүнгөндө ал болсо өзүн жанагы депрессияга айлантып, ал мындай ою башка жака болуп калат да. Ал өткөн ишти сөзсүз унутпаш керек. Адам бир жыйынтык чыгарып туруп эле анан кийин алдыга көздөй кетиш керек да. Ал катаны кайталамаш керек да. Ал ката кайталанбаш керек. Өткөндү кайтарыш мүмкүн эмес. Алдыга карап туруп жазаш керек да. Алдыга карап туруп кадам жазсаң сөзсүз болот да. Эң негизги ийгиликтин баш аты жана ийгиликтин мындай иш жүзүнө аша турганы ийгиликке жете турган адамдар. Бул дайыма изденүүдө жүрөт да. Адам дайыма изденүүдө жүрүш керек да. Бир жерде токтоп калса, ал мыногу 21-чи кылымда бул кылым техниканын кылымы болуп атпайбы? Мында сөзсүз утуласың да. Сөзсүз утуласың, сөзсүз артка каласың. Күнүгө изденип, күнүгө койгон, алдыга койгон максатыңы бир 5 жылда эмнени кыла алам, кайсыл немеге жетем деген бир мындай жете турган максаттарды коюш керек да. Башкы максат эл, жер, мекен үчүн ак кызмат кылуу. Элинин патриоту мекенчил инсан мамлекеттин ар бир атрибутуна сый мамиле кылып, баалап, барктай билет. Өзүнүн кийинки муундагы дал ушул патриоттук сезимге тарбияланса деп тилек кылат. Ушул жерди тандап калганыңыздын себебин айтып берсеңиз. Башка деле жерге койсоңуз, орнотсоңуз болмок да. Анан бир өзүнүн бир себеби болсо керек. Бунун эң негизги себеби биз 2005-жылы ошо элибизден кылап болуп туруп, Акаевди бийликтен кетиргенден кийин ошондо билесиздер, элибиздин үмүтү өтө чоң болгон да. Ошо аныкта демократия орнолот деп турупчу. Анан кийин ошондо элибиз чоң мындай толкун болуп турган кезинде тарыхыбызда бир ушу чоң мындай кыймылдар башталып аткан убакта биз ошо досторубуз менен ушул жерге чыгып келгенбиз. Ушул жерге чыгып туруп анан болсо бир ушу Алладан бир чоң бата сураганбыз да. Ушу элибизде тынчтык болсо экен, биримдик болсо экен. Ушу элибиз көптөн бери тилеген. Ушу үй бүлөлүк башкаруудан элибизди куткарса экен. Накта демократия орнолуп калышсык келсе экен деп. Ошол жерде чоң бир бата бергенбиз да. Анан ошондо бата берип атканда мен болсо биздин өзүбүздүн мынакей шаарыбызды карап туруп, өзүңүздөр карасаңыздар болот. Мен айткам ошондо. Ошо Кудай буйруса, бир күн келет ошол жерге мен ошо элибизге бир чоң тууну кууп берем депчи. Анан кийин ошол күн келди, мына 2012-жылы 31 августта официалдуу түрдө туунун аземи болуп ачылышы болду. Бул тууну бир гана мен өзүм курган жокмун, буга бир топ адамдар кошулушту бу жерге. Анан кийин идеянын башында мен болдум да, идеянын башында мен болдум. Эмне себептен мындай туубузду ушул жерге коюп, ушундай болсун деп койдук. Өзүңүздөр билгендей, мынакей кыргыз элибизде дайыма ушу ата бабаларыбыз жерибизди сактап келген да. Анан кийин кандай болбосун, кандай кыйынчылык болбосун, өмүрүнөн кетип баратканда да, душмандар басып келатканда ушу туун кучактап алып кеткен да. Туу болсо накта ушу мамлекеттин эгемендүүлүктүн бир символун көрсөтөт да. Анан кийин мен ойлойм, ушу дайыма элибизде ушу бир гана бул жерде эмес, үйүндө да, үйүнүн ичинде да биздин туубуз илинип турса, мамлекетибиздин герби илинип турса, ойлойм ар бир адам бир жаман сөздө, жаман ойду айтпай, анан кийин ошо мамлекетке башкача көз караш менен, мамлекетке эмгек кылайын, ушул мамлекеттин өсүп өнүгүүнө мен да бир салым кошоюн деген бир ан сезимдер ойгонот деп ойлойм да. Анан кийин мынакей мен өтө сүйүнткөнү, мынакей туубуз орноп ушул жерде турганда көп жаштар мына үйлөнөбү, же көп жаштар болсо бир ушу жакшылык менен бөлүшүп келейин дейби, өзгөчө майрамдар күндөрү бу жерде элдер көп чогулат да, көп чогулат. Мен аларды көрүп мен да сүйүнөм. Биз да өзүбүздүн досторубуз менен, тилектештерибиз менен колубуздан келсе өзүбүз мынакей бир айда бир жолу ушул жерге чыгып, мындай ушу шаардын үстүндө болгон, биякта мынакей ала тоос болгон ушу аба менен дем алып, дух алып, руханий байлыкты алып туруп кетебиз да. Бу жерде мынтип карасаңыздар, мындай ой жүгүргөн башкача да, ой жүгүргөн башкача.
мындай карасаң Кыргызстаныбыз мындай кең тоолору, кең байлык жерлери алыста көрүнөт да. Сүйем сени, сүйгөндүгүм сүттөн ак. Сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды. Жаткым келет жүрөгүмө кучактап.